Меники статья 97 birinci часть пробациядан алынды, амнистиядан алынды. Кырсык деген мен биринчи жолу соттолушу, мен мындай деле болот деп эмне кыласыз эми сабак алган эмне баягы кыйын эле болот экен чын аял затка билбейм. Эми ким кандай бирок эми баягы 5 кол тең эмес дегендей, бирок чын эле мага мисалы кыйын. Мен оорубаганда дыңкылдап эл катары иштеп, эртең менен 8-ден 5ке чейин иштейбиз, продленка болсо 8-ден 8ке чейин иштейбиз. Убагында барып келип эле эл катары иштеп, анан ооруганда кыйын эле болуп калат экен отурганда. Ар нерсе арганда ой кетет, эме кетет. Мындай иштегенде күндөр кандай, жылдар кандай өткөнүн ошеп билбейчүмүн. Эми сабак алганы, эми балдарымды бир туугандар эне атаң сагынасың. Эми свидание берет, бүт эле условия бар. Всё равно үйдө болбойт да, эркиндиктей болбойт. Түрмө адамдын ден соолугун жейт экен. Бүт бетон да, мына бетон үстүндө жүрөбүз, бетон камалабыз. Ушу менен бүт дем алабыз. Мен келгенде мамне болчумун. 2 жылдан кийин ооруп калдым. Оорум онкологический больноймун да мен, анан Поженская, да, Поженская онкология. Анан ошо былтыр 2 ай жатып келгем, лечение алгам. Бүт обследование убагында өтүп турабыз. Убагында бизди чыгарып турат. 1 айдан кийин дейби, 2 ай дейби, 4 айдан кийин дейби, убагында барып, лечениесин алып, бүт убагында биякта администрация бүт чыгарып энетип турат бизди. Анан могу помилование болду. Помилованиядан да 3 жылым алынып келди. Эми буюрса меники 4 ай калды. 4 айдан кийин могу келаткан жылы, 21-жылы март айында буюрса удоого коюлам да. Меники общий срок 13 жыл болчу. Анан алынып, анан мен еще биякта да отурдум да. Мына 5 жыл. 5 жыл биякта отурдум, анан тияк уже почти 6 жылдан ашык отуруп койдум. Ушу помилование кылып, оорукчандар кичине жеңилдик болду да. Анан ушундай баягы тяжело мындай ооруган адамдарды ошо чыгарса дейбиз, всё равно кыйын экен, ооруган адамга кыйын. Эми биз баягы үмүттөнөбүз да. Үйгө кетсек, бала чакабызга кетсек, үй бүлөбүзгө, эне атабызга кетсек. Эми сүйүнөбүз да. 3 жыл оңой эмес да. Ал 3 саат эмес, 3 мүнөт эмес. Бизге ар бир күн, ар бир эме бизге эме болот да. Бир күн алса дагы. Биякта мындай түрмөдө мындай экен да биякта. Өзүңдү кандай алып жүрсүң, башынан мына бысмылар биз кирдик да. Биз баягы СИЗОдон биякка киргенде нарушение кылбай, өзүңдү баягы мындай жакшы жагынан көргөзүп, мен швейный фабрикада иштеп жүрчүмүн. Анан биякка келгенде 2 жылдан кийин ооруп калдым да. Ооруп калдым, эми иштегенге болбойт экен. Я готова. 6 минут, и я пошла. Уже жду. Чемоданное настроение. Господи, все трясется. Попала в прошлом году, 1 ноября. Вот год и месяц. 168, часть 2. Это разбой. Өткөн жылы 1 ноябрда түрмөгө түшүп калдым. 1 жыл 1 ай болду. 168-берененин 1-бөлүмү менен соттолгом. Бул тоноо беренеси. Тоноо айыбына оңой эле кабылып калса болот экен. Мушташып жаткан 2 адамды арачалап күбөдөн айыптууга өтүп калдым. Жардам сурады, мен кирип бардым. Эми мен 30 ноябрда эркиндикке чыгам. Мен эч качан мындай болот деп ойлогон эмесмин. Көрдүңүздөрбү, кырсык болуп абакка түшүп калдым. Эми өлтүрүп жатат. Жардамга деп чакырса да ишенбейм. Барып жардам да бербейм. Жардам бере коем деп 5 жылга кесилдим. Бул жакка кандай болгон учурда да түшпөй эле койгон туура. Бирок биз менен эч ким териштиргиси келген жок. Биз эч кимге керегибиз жок болду. Жакшы адвокатыбыз да болгон жок. Мамлекеттик жактоочуга болсо керегибиз жок. Мына ошентип 5 жыл алдым.
11 ай убактылуу кармоочу жайда отурдум. Ал жакта 1 күн 2 күнгө эсептелет. Бул жерде 1 жыл 1 ай отурдум. Ошондо 2 жыл мен жөн эле отурдум. Эртең боштондукка чыгам. Убакыт өтпөй жатат. Бул жерде күндө бир эле турмуш кайра кайталанат. Үйгө баргым келет. Мени эркиндикте кызым күтүп жатат. Ырайым алып боштондукка чыгам десем, адегенде кызым ишенген жок. Азыр ар бир мүнөттү эсептеп мени күтүп жатат. Боштондукка чыгам деп үмүт болгону менен ишеним калбай калган. Канча ирет сыналгыдан ырайым тууралуу маалымат укканыбыз менен биз жөнүндө кеп болгон эмес. Анан эле чакырып боштондукка чыгасың деп айтышты. Мен аны сиздерге сөз менен айтып жеткире албайм. Катуу сарсана болдум. Менин жүрүш турушум жакшы. Онкологиялык оорум бар. Операция болгом. Нур алгам. 3 курс химия терапия алгам. Президентке кат жаздык. Оорума байланыштуу мага кечирим берилди. Эртең 30 ноябрда үйгө чыгам. Приезжай. Ладно, довольно. Я уже, говорит, часы считаю. Я говорю, господи. Осудили меня в 37, сейчас мне 43 года. Я сижу с 15 года, статья у меня 247-я. Мен 37 жашымда соттолгом. Азыр 43-төмүн. 2015 жылдан бери түрмөдө отурам. Маң заттарын жайылтуу же 247 берене боюнча айыпталгам. Бул эми турмуштук абалга байланыштуу болуп калды. УКМКнын кызматкерлери тарабынан кармалдым. Ал жакта 6 ай отурдум. Андан кийин номер 1 убактылуу кармоочу жайга которушуп, анда 4 ай абакта отурдум. 2016 жылы 14 жылдык мөөнөткө соттолгом. Мүлктөрүм камакка алынган. Ошол эле жылдын август айында бул жакка которулдум. 1 күндөн тартып иштеп жатам. Оңолууга аракет кылуудамын. Мында мен технолог болуп иштейм. Кыздар үстүңкү кабатта тигишет. Биз бул жерде баарын даярдап таңгактап турабыз. Бул жерде топчу тиккенди, таңгактаганды туура эмес тигилип калгандарын текшергенди үйрөндүм. 2016 жылы ырайым берилип, 2 жыл алынган. 19 жылы пробация болгон. Пробацияга туш болдум. 1,5 жылды дагы кыскартты. Президентибиз биз үчүн ырайым кылганына абдан кубанып жатабыз. Менден дагы 1,5 жыл кыскартылды. Эми мен мөөнөтүнөн мурда бошотууга барам. Очень сильно постараться больше никогда сюда не вернуться. Эми биздин мекемеде азыр 250-ге жакын осужденный бар да. Азыркы убактачы. Анан ал ошол осужденныйлардын 200 бүгүнкү күнгө 246 материал берилди. Президенттин рай администрацияга, андан кийин президенттин администрациясы. Президенттин администрациясында азыр 230 кишиники каралып, ответтери, жооптору келе элек. 23 соттолгондун бүгүнкү күнгө жооптору келди. Ошол ырайым кылуу өтүнүч менен кайрылгандар. Алардын ичинен ошо азыркы күнгө 12си бошотулду. Көбүнчө алардыкы баягы өтө оор кылмыш кылбаган, биринчи жолу түшкөндөр арасында эң негизгиси бул жерден биздин медициналык кызматкерлердин сунушу менен, оорусу менен ошо оорусуна байланыштуу бошотулат да. Өндүрүштүк аймакта бизде швейный цех бар да. Тигүү цехинде көптөгөн аялдар эмгектенет. Бүгүнкү күндө 80ге жакын аял 4 кесип ээсине баягы ээ болушат да. 6 айлык курстар бар жана 9 айлык курстар. Чыккандан кийин булар азыр эми Кыргызстанда тигүү индустриясы аябай өнүккөндүктөн тигүү баягы жеке менчик тигүү цехтерине кирип иштегенге булар мүмкүнчүлүк алыша алат. Бул эми оорулук, основном баягы оорулук кылгандар, анан да бизде колония поселениядан качып кеткендиги үчүн жоопкерчиликке тартылган, соттолгондар боюнча ушулар түштү. Калган өзү 1800ден ашык соттолгондар ушундай кайрылуу жасашкан. Бүгүнкү күндө ошо 268 адамга караганда ушундай жарлыгы чыкты. Калгандары каралууда. Алардын ар биринин мөөнөтүнө жараша жеңилдиктер берилди. Көбүнчө бул түзөтүү мекемесинде баягы оң мүнөздөлгөн соттолгондарга карата андан сырткары байкоочу кеңештердин оң чечим чыгарып бергендигине байланыштуу ушундай чечимдер кабыл алынды. 9000ден ашкан соттолгондар бар. Өзү биздин жаза аткаруу мамлекеттик кызматтын каттоосуна турган
Анын ичинен жабык мекемелерде 5 мыңдай соттолгондор кармалууда мүмкүн.